Assalamu алейкум. Сіздерге 80 арының ишин өзі қылған арыны көрсетейін ба? Мына ушул арыдан, асыл арыдан 4 есе кичине солитари би, жапайы сары майда арылар. Туғандар бүгін ушундай чакан өтө күчтүү арылар боюнча сөз кылабыз. Биздин бакта азыр ушулар чаңдаштыруучу болуп берилет. Буларды кырып жибербеш керек. Булар өтө күчтүү, алыска кетпейт, үйү ушул жерде. Өтө ашып кетсе бир 80 метрге чейин учуп барышы мүмкүн. Болбосо 30, 40, 50 метр тегеректе эле гана чаңдаштырат. Алыска кетпейт. Денеси кичине, ошондуктан муну ар бир гүлдүн ичине чакан кирип чыгат. Аселерге караганда өтө тез кыймылдайт. Бир күндө бул арылар 2000ден 3-4 миңге чейин гүлгө кона алат экен. Демек, мына ушул арылар бизге күчтүү чаңдаштыруучу боло алат. Туғандар, бұлар жапайы, кайракта жашаган, жерде, ташта, самандын арасында, жосом жыгаштардын арасында жашаган арылар. Булардын өзгөчөлүгүн айтып кеттик. Денеси кичине болгондуктан өтө тез кыймылдайт жана гүлдөрдүн арасына чейин кирип чыга алат. Өтө күчтүү чаңдаштыруучу болуп бере алат. Булар көбүнчө биз берген химикаттардан, жерге берген гербицидтерден, азоттордон же башка нерселерден дозасын ашык берсеңиздер, булар жашоо мүмкүнчүлүгүнөн ажырай баштайт. Булар жапайылар, эч кандай уходдун кереги жок. Анча-мынча бир чөкпөгүдөй кылып суу коюп койсо болот. Сууга көбүрөөк муктаж болот, көбүнчө кайракта болот булар. Азыр мына денесине, буттарына кадимкидей чаңдарды топтоп алыптыр мыналар. Өтө тез кыймылдайт. Кадимки бал арыдан мунун үстүмдүгүн айтып кеттик. Тез кыймылдайт, көп чаңдаштырат, алыска кетпейт. Алыска учуп кетпейт, бактын өзүндө жашайт. Ушулардын жашоо шартын жакшы кылып бере турган болсок, демек, өлтүрүп эле койбосок, булар бизге бакта жакшы чаңдаштыруучу болуп бере алат. Демек, азыр биз түзүп аткан комбинация боюнча булар үчүн симбиозда иштей турган болсок, демек, бизге жакшы чаңдаштыруучу болуп бере алат. Туғандар, азыркы келген жаңы өзүн-өзү чаңдаштыруучу сорттордун дагы келечекте майда болуп калуу коркунучу сөзсүз болот. Анткени көп түйөт, көп чаңдашат, көп карма болот. Ошонун натыйжасында жеткирип бере албастан майда болуп калуу коркунучу бар. Ошондуктан өзүн-өзү оңой чаңдаштыра турган, өзүн чаңдаштырылган сорттордон тиксеңиздер болот. Болгону комбинацияны туура койсоңуздар, мына ушундай солитари би деген жапайы арылар дагы сиздерге жакшы жардам бере алат экен. Кадимкидей иштеп атат. Өтө күчтүү иштейт да бул арыларчы. Сиздерге көрүнөбү бутуна чаңчаны топтоп алганы? Кадимкидей аталыктардан чаңдарды алып жатышат. Булардын жакшы жери күн салкын, суук дебейт да. 6 градуста деле, 8 градуста деле кадимкидей иштей беришет булар. Азыр мына ушул даракта эле кеминде 30-35 ары бар азыр. Күн азыр жакшы болуп атат чаңдашууга. 20-24 чейин болуп жатат. 20 градус бул рецептидүү абалды бир аз болсо дагы көбүрөөк узартат. Азыр мына гүлдөрдү карай турган болсоңуздар, мына 3 гүл, аталыктары кургаган. Мындай эми гана аталыктары жакшы чаңдашуучу рецептидүү абалда. Гилас чаңдашып бүткөндөн кийин толук мынтип гүл ачы берет. Ага чейин мындай абалда болот. Оозу ачык, өзүнүн аталыгын сактаган абалда болот. Көрдүңүздөрбү? Дагы бир секрет айтып кетейинби? Өзүн чаңдаштырбаган сорттордун мында көрүнүп турат. Сиздерге көрүнбөй билбейм. Энелиги узунураак, сыртка чыгып турат. Аталыктары бир аз кыска болот. Чаңдашып бүткөндөн кийин толук мынтип ачыла баштайт. Ага чейин мына ушундай абалда болот. Мынакей, мыналар эми гана ачылып баштаган. Мындай жабык абалдагылар ары кирсе жакшы чаңдашат дагы, чаңдашып бүткөндөн кийин кадимкидей ачылат. Эгер күн ысып кете турган болсо, мына желекчелерин күйгүзүп коет дагы. Мына ичиндеги чаңдар тезирээк кургап калат.
Биз көпчүлүгүбүз ойлойбуз, мына ушундай ачылганда гана чаңдашат деп. Жок, бул уже рецептидүү моменти өтүп бараткан гүл. 1-2 күндө бул таштайт. Гилястардын рецептидүү убактысы 1 күндөн 2 күнгө чейин күн ысып кете турган болсо, балким 2 саатка гана чоюлуп калышы мүмкүн. Ушул моментте арылар жетишип калышы керек. Мынандай болгон абал балким түштөн кийин эртең рецептидүү абалга келиши мүмкүн мына гүлдөр. Булардын убагы өтүп баштады. Мыналар момент азыр. Мына ачылып калгандар. Ушундай туугандар. Сиздер менен Багыс Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар туугандар.